Жашоодогу кандай гана кырдаал болбосун, адамдын эки же андан көп тилди пайдалана билүү мүмкүнчүлүгүн көп тилдүүлүк деп аташат. Азыркы замандагы адамдардын көбү көп тилдүү болууга умтулуп жатышат. Анткени алардын алдында эне тилинде гана сүйлөгөндөргө караганда кеңирирээк мүмкүнчүлүктөр ачылат. Балага тилди өздөштүрүү жеңил болот. Ага көп нерсени билүүгө болгон табигый умтулуусу жана кабыл алуусунун өткүрдүгү жардам берет. Ал катачылык кетирүүдөн коркпойт. Бала канчалык жаш болсо, анын экинчи тилди үйрөнүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү ошончолук кеңири болот. Фактически многоязычное образование – это инструмент повышения качества образования, так как если повышается способность ребенка воспринимать предмет на любом языке, на родном языке, на втором и на третьем, то естественно повышается и качество его знаний. Көп тилдүү билим берүү окуучуларды окутууда эки же андан көп тилди колдонуу дегенди билдирет. Ал алгач балдардын эне тилин өнүктүрүүдөн башталып, кийинчерээк акырындык менен башка тилдерди кошот. Многоязычное образование еще почему важно? Потому что в нашей стране живет много разных народностей. И именно вот эта система позволяет всем предоставить равный доступ. Это во-первых. Во-вторых, знание разных языков, оно позволяет человеку развивать себя и повышать свою квалификацию. И третье, это, естественно, многие родители на самом деле поддерживают эту методику. И в рамках этого проекта в том числе разрабатывается методику, которую мы планируем потом в расширенном формате накладывать на всю систему образования. Көп тилдүү билим берүү тил чөйрөсүнө толугу менен же жарым-жартылай киришүүнү болжолдойт. Бул программага төмөнкү 3 деңгээлдин каалаганында кошулууга болот. Эрте киришүү программалары окуу бала бакчадан же мектептин 1-2 классында башталат. Орто киришүү программалары окуу 3-5 класстарда башталат. Кеч киришүү программалары окуу 6 же андан жогорку класстарда башталат. Кыргызстанда көп тилдүү билим берүүнү киргизүү боюнча пилоттук долбоордун алкагында мектеп жетекчилери тилге киришүүнүн өзүнө ылайыктуу баскычын тандап ала алышат. Когда школа говорит о том, что вот у нас есть параллель классов, которые обучаются на русском языке, есть параллель классов, которые обучаются на киргизском или еще на других языках, это не многоязычное образование. В любом случае модель в этих школах, которая употребляется, это одноязычное образование. Естественно, и при такой модели ребенок может освоить язык, другой язык, например, если он обучается на русском языке, он может в рамках учебного предмета выучить и киргизский язык, и английский язык. Но, естественно, это не дает возможности изучить языки на хорошем академическом уровне. Академический уровень подразумевает не только говорение, да, и понимание языка, но и чтение, и письмо. В этом отношении многоязычное образование имеет преимущество, так как интегрируя преподавание предметов и языка, язык действительно развивается на более высоком уровне. Көп тилдүү класстардагы окуучулар кадимки мектептердегидей эле окуу программасы боюнча билим алышат. Көп тилдүү класстарда тилдер предмет катары окутулат. Бирок балдар ал тилдерди, мисалы дене тарбия, музыка, математика, география, тарых сыяктуу башка сабактарды окууда да үйрөнө алышат. Мектептен натыйжалуу көп тилдүү чөйрөнү түзүү үчүн класстан тышкаркы иштер дагы кеңири колдонулууда. Мировая практика показывает, что именно многоязычное образование позволяет воспитать граждан, которые владеют несколькими языками. Это, естественно, повышает конкурентоспособность наших граждан и в будущем развитие нашей страны. Экинчи тилге киришүү боюнча тил программалары алгач 1965-жылы Канаданын Монреаль шаарында түзүлгөн. Анда англис тилдүү окуучулардын француз тилин үйрөнүүсүнө шарттарды түзүү максаты болгон. Канаданын тилге киришүү үлгүсү кеңири жайылып, Финляндия, Жапония, Австралия, Испания жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдө ишке ашырылган. Латвия, Эстония, Казакстан жана Грузиядагы көп тилдүү билим берүүнүн тажрыйбасы менен практикасын изилдеп чыгуу Кыргызстандын бул тармакта өзүнүн жеке системасын иштеп чыгып, аны билим берүү системасына киргизүүсүнө жардам берет. Биздин өлкөдө көп тилдүү билим берүү программасынын өнүктүрүүчү модели пайдаланууда. Анда максаттуу тилдер катары кыргыз тили, орус тили жана дагы бир эл аралык тил пайдаланылууда. Көп тилдүү билим берүүнүн сунушталып жаткан үлгүсү Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү жана Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндөгү мыйзамдарына туура келет. Дүйнөлүк практика көп тилдүү билим берүүнүн киргизилиши элдин биримдигине жетишип, улуттар аралык мамилелердин чыңалуусуна шарттарды түзө тургандыгын көрсөтүүдө. Биздин Кыргызстанда көп тилдүүлүк маселеси азыр олуттуу коюлуп жатат.
Бұл үчүн атайын мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ошол улуттук программада биз ошол көп тилдүүлүк маселесин коюлуп, ошол бекилген. Бұл биздин стратегиялык өсүп-өнүгүүбүздө жазылган. Көп тилдүүлүк бизге эмнени берет? Көп тилдүүлүк биринчи кезекте биз башка да өзүбүздүн гана дүйнөбүздө камалып калбай, бүткүл дүйнө менен байланышыбызды күчөтүүгө эң чоң таасир берет, эң чоң курал болуп берет. Биздин келечекте Кыргыздын жарандары ең биринчи өзүнүн мамлекеттик тилде эң сонун билип, сайрап, сүйлөп турса дейбиз. Экинчиден, ошол эле кезде бизге азыр эң керектүү болуп жаткан тилдердин бири, чет тилдердин бири бул орус тили. Көп тилдүү билим берүү коомдун көп түрдүүлүгүнүн баалуулугун түшүнүүнү, маданияттар аралык байланышуу тажрыйбаларын жана толеранттуулукту калыптандырууну камсыздайт. Кыргызстанда көп тилдүү билим берүү ыктыярдуу болуп эсептелет. Жана ал программага катышуу тууралуу чечим окуучулардын ата-энелери, мектептин жетекчилиги жана педагогикалык жамаат тарабынан биргеликте кабыл алынат. Такие вопросы решаются коллегиально, не только внутри коллектива школьного, педагогического, и обязательно в обсуждении участвуют и родители, и представители районного округа, чтобы они потом тоже нас поддерживали, понимали нас. Поэтому все вот такие вот решения принимаются коллегиально. Көп тилдүү билим берүүнү киргизүү үчүн мектеп жаңы системага даяр болуп, төмөнкү талаптарга жооп бериши керек. Көп тилдүү билим берүү программасынын апробациясына катышууга умтулуу, мектептин көп тилдүү билим берүүнү киргизүүдөгү жоопкерчилиги, көп тилдүү билим берүүнүн ата-энелер жана жергиликтүү коомчулук тарабынан колдоого алынышы. Мугалимдердин методикалык потенциалы да абдан жогору болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, мугалимдердин тил компетенттүүлүктөрү дагы жогору болуш керек. Алар кыргызча жана орусча эркин сүйлөп, эгерде деңгээлдер боюнча алсак, анда жок дегенде эле бир же B2 деңгээлде кыргыз тилин жана орус тилин билиш керек. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан, ар бир мектепке биз окуу планын көп тилдүү билим берүү программасы боюнча түзүп жатканда, биз кандайдыр бир деңгээлде эркиндик берип жатабыз. Мисалы, азыркы биринчи учурда кандайдыр бир предметтерден баштап, андан кийин бир астан кийин даярдык этабы өткөндөн кийин акырындык менен, баскыч менен башка бир предметтерди кошконго. Мектептерге көп тилдүү билим берүүнү киргизүүнү пландоо боюнча 5 баскыч бар. Биринчи баскыч – коомдогу кырдаалга анализ. Экинчи баскыч – көп тилдүү билим берүү программаларынын максаттарын жана күтүлүүчү натыйжаларын аныктоо. Үчүнчү баскыч – ресурстарга анализ. Төртүнчү баскыч – милдеттерди аныктоо жана деталдуу иш планын иштеп чыгуу. Бешинчи баскыч – мониторинг жана баалоо планын иштеп чыгуу. Когда написали проект и сказали, мы вот хотим работать, но когда нам, значит, сказали о том, какая подготовительная работа будет проводиться, она стала проводиться поэтапно, потому что, оказывается, без встречи с родителями, без анкетирования, встреч с родителем, выслушать разные мнения, оказывается, нельзя начинать данный проект. Поэтому мы, когда определились с определенными классами, мы пригласили этих родителей. Конечно, мы пригласили совет школы, вот те, которые во всех вопросах принимают участие, обязательно их. Вместе с нашими партнерами, вот, значит, которые реализуют данный проект, мы провели большое родительское собрание, на котором было действительно очень много вопросов и предложений, значит, рекомендаций, разное мнение было, но большинство, они, наверное, видят, все-таки и мы, и те, которые внедряют, и те, которые, значит, что-то хотят узнать новое, все-таки нашли вот то новое, и мы пришли к тому, что, значит, мы будем данный проект внедрять, а дополнительные предложения и рекомендации по поводу внедрения каких-то других языков, мы решили, что это должно быть, но на последующих этапах. Сейчас мы взяли основу там, где мы берем государственный язык и официальный язык.
Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы номер 69 билим берүү комплекси көп тилдүү билим берүү системасын киргизүүгө 2010 жылы эле даярданып баштаган. Азыр мектепте кадимки класстар менен катар эле 1-класстан 11-класска чейин көп тилдүү билим берүү программасы боюнча окутуп жаткан класстар дагы бар. Ата-энелер тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Алар балдарын жөнөкөй класстарга дагы, ошондой эле көп тилдүү билим берүү класстарга дагы бере алышат. Бул мектептин көп тилдүү билим берүү класстарында окуп жаткан окуучулар өз тандоосуна өкүнүшпөйт. Алар окуудагы жетишкендиктери менен сыймыктанышат. В один раз я когда пришел на тренинг, там оказывается, ребята из разных наций. И я говорил только на одном языке, там, можно сказать, на русском, и остальные ребята не знали этот русский язык, потому что у меня там был языковой барьер. После того, как из-за этого я пришел на бингвальное обучение, после того, как я учился в бингвальном обучении, можно сказать, что этот барьер рассеялся. Я мог говорить на узбекском, на кыргызских языках, так как я учился на кыргызском, на узбекском, у меня не было проблем. Из-за этого сейчас у меня много друзей на разных национальностей, я свободно говорю на кыргызском, на узбекском, на русском языке. Көп тилдүү билим берүүгө өтүү бул олуттуу кадам. Мектептин каалоосунан сырткары даярдалган мугалимдерге, ошондой эле алардын кесиптик жактан өнүгүүсүнө ылайыктуу шарттар да болушу керек. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча сынакка 2014 мектеп катышып, жыйынтыгында 39 мектеп жеңишке жеткен. Вся история внедрения многоязычного образования началась в 2011 году, когда делегация Кыргызстана в составе директоров школ, представителей Министерства образования, администрации школ были на научно-практической конференции в Казахстане по внедрению многоязычного образования. Там мы много увидели, нам безумно все понравилось. И вот такие вдохновленные мы прибыли в мае месяце на места в школы и стали работать в этом направлении. Көп тилдүү билим берүү азыркы коомдун талабы болуп эсептелет. Ар бир мектепте көп тилдүү билим берүүнүн программаларын пландоодо көптөгөн факторлор эске алынат. Кырдаалга анализдер жүргүзүлүп, окуучулар менен ата-энелердин муктаждыктары жана мугалимдердин мүмкүнчүлүктөрү иликтенип чыгат. Особенность нашей модели заключается в том, что мы выполняем прежде всего заказ родителей. А родители нас очень просили, чтобы их дети владели на академическом уровне по окончании 11 класса и государственным языком кыргызским, и официальным языком русским. Ну и, конечно же, один из иностранных языков – это английский или немецкий. Новопавловка окуу комплексинде көп тилдүү программалар Финляндия, Латвия, Эстония, Казакстан сыяктуу жакшы жыйынтыктарды берип жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбаларын эске алуу менен иштелип чыккан. Аталган өлкөлөрдөгү ийгилик факторлорунун бири көп тилдүү билим берүү программасына даярдык балдар бакчасынан башталгандыгында. У нас была создана экспериментальная группа по внедрению именно в садике. Сейчас эти дети уже начали мы с 2-летнего возраста, сейчас этим детям уже по 5-6 лет. Потом мы перешли, параллельно мы затронули и начальную школу. В январе 2012 года мы стали внедрять в 1 классе. Такие предметы, как физкультура, ритмика, рисование, мы стали вводить частичным погружением во второй язык. То есть для кыргызскоязычной параллели это был русский язык, а для русскоязычной параллели это был кыргызский. И так параллельно мы ввели. Согласно нашей модели, каждый год у нас прибавлялся по одному предмету. Во 2 классе добавилось родиноведение, в 3 этика, и на сегодняшнем этапе у нас ведется математика на билингвальной основе. Экинчи тилдеги сабактарды баскыч-баскыч менен кошуу окуучунун акырындык менен жаңы системага көнүшүнө жардам берет. 1-2 класстарда экинчи тилде дене тарбия, сүрөт, музыка сыяктуу сабактарды өткөрүү сунушталат. Алар окуучулардын баарлашуу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Андан ары көп тилдүү билим берүү системасынын негизинде мекен таануу жана адеп сабактарын өтүп баштоого болот. А 5-9 класстарда экинчи тилде математика, физика, химия, тарых, география сабактарын окутса болот. Жогорку класстардан биз 5-6, 7 класстан да алдык. Информатика сабагын, эмгек сабагын. Кадр маселесине байланыштуу биздин мектепте информатика сабагын, эмгек сабагын орус тилдүү мугалим берет. Анан бул жерде толук бойдон ошо орус тилине уш сабактар өткөрүлөт. Информатика сабагы, эмгек сабагы, анан дене тарбия сабагын. Кыргыз класстарында. А орус класстарында азыр физкультура ошо дене тарбия сабагы кыргыз жана орус тилдеринде өткөрүлөт. Бирок бул орус класстарында толук бойдон кирген жок бул тил.
частичное погружение боюнча өтүп жатабыз. Көп тилдүү билим берүү системасын киргизүү боюнча пилоттук долбоорлор башталганга чейин кээ бир мектептер кадр маселесин чечүүгө аракет кылуу менен ушул багытты көздөй жылышкан. Сабактар боюнча мугалимдердин жетишсиздиги кай бир учурларда төмөндөгүдөй жол менен чечилген. Мектеп жетекчилиги окуу планын аткаруу үчүн кыргыз жана орус тилдеринде сабак өтө алган мугалимдерди издеп тапкан. Албетте, андай мектептер усулдук колдоого муктаж. Ошондуктан алар үчүн семинарлар, окутуулар өткөрүлүп, консультациялык жардамдар берилүүдө. Мында биздин программа менен мурдатан бул биздин муктаждыгыбыз да бул мектептенчи. Ошондуктан бул программа менен биз өтө үндөшүп, максатыбыз ширелишип бир болуп калды да. Ошондуктан бул программа киргени мен үчүн өтө жардам болду да. Мен кайдадыр издеп жүргөнмүн да. Ушул билимдерди, мен билимдерди алдым. Ошол билимдерди эми ушул класстарга мен иштетип жатам. Жана коллегаларым дагы, кесиптештерим дагы менден үйрөнүп, жана өздөрүнүн практикасынан, тажрыйбасынан алып эле ушу ата-энелердин муктаждыгынан, окуучулардын муктаждыгынан алар өздөрү берип жатышат да. Ош облусунун Ноокат районундагы Абдывоитов атындагы мектеп көп тилдүү билим берүү системасын колдонуу практикасын биринчилерден болуп баштаган. Буга чейин сабактар өзбек тилинде гана өткөрүлүп келген болсо, азыр билим берүүдө 3 тил – өзбек, кыргыз жана орус тилдери пайдаланылууда. Көп тилдүү билим берүү мугалимдерден экинчи тилди үйрөтүүнүн, окутуунун интеграцияланган усулдарын натыйжалуу колдонууну жана мектепте көп тилдүү чөйрөнү түзүүнү талап кылат. Мектептин, класстардын дубалдары сүйрөп турган. Тактап айтканда, алар окуучулар үчүн тил үйрөнүүдө жана аларды түрдүү маданияттарга жеткирүүдө таяныч болуулары керек. Абдывоитов атындагы мектептин мугалимдери көп тилдүү чөйрө түзүүгө чыгармачылык менен мамиле кылышат. Алсак кыргыз тили мугалими класста боз үйдүн формасындагы атайын дуал гезит уюштурган. Анда окуучулар кыргыз маданиятынын бир бөлүгү болгон буюмдарды таанып билүү менен бирге кыргыз тилин спецификалык чөйрөдө окуп үйрөнө алышат. Бүгүнкү күндө мына эми 3-4 класстан бери балдарыма, окуучуларыма эч кандай башка өзбек тилинде кошумча түшүнүктөрдү бербесем деле балдар кыргыз тилинде эркин түшүнүшүп, эркин сүйлөшүп калышты. Мына ошол мен өзүмүн жемишим деп эсептеймин. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү көп тилдүүлүктүн мектептерге көп тилдүүлүктүн кириши дагы бул чоң бизге жардам катары болуп жаткан иштер болуп жатат. Бул көп тилдүүлүк аркылуу биз балдардын келечеги, дүйнө таануусунун кеңейиши бул бизге өтө чоң натыйжаларды берет деген үмүттөмүн да. Бул класста окуган балдар Манас эпосунан үзүндүлөрдү жана белгилүү кыргыз акындарынын ырларын жатка айтып, ырдай алышат. Солго буру, артка буру. Андай эмесе биз сабакты баштайбыз. Эми болсо балдар агайыңар менен жаңы тема өтөбүз. Так, дети, сегодня, значит, с вами пойдем технику, значит, передачи волейбола, значит, сейчас мы, значит, с вами проведем элементы небольшими упражнениями. Биз силер менен волейболду бөлүп көтөрүүнү үйрөндүк. Сага. Үйрөнүп калдык, да? Лиза. Кандай? Сага бөлүгүлөр жактыруу. Сага? Оюнга жактыруу. Оюнга жактыруу. Молодец. О, жакшы. Бүгүн сабакка абдан жакшы катышып келдиңер. Анда азыр сабактын аягында биз кантип коштошобуз? Я думаю, что это очень хорошая практика вот таких многоязычных классов, школ, потому что, во-первых, она не уникальна, так сказать, по всему миру существует очень много примеров, которые работают не только, скажем так, десятилетия, да, а даже столетия, когда несколько языков, которые с детства, начиная с детского сада и школы, в этой среде ребенок вращается, они прививаются ребенку, то фактически это расширяет его возможности. То есть я думаю, родители
родители это понимают. Именно поэтому такой интерес у родителей отдавать ребенка, вот, скажем так, либо в школу, где практикуется иной язык обучения, либо государственный, либо официальный, либо в школу, вот, в классы, где есть как раз такая модель многоязычного образования, параллельного. Я считаю, это очень хороший пилот. Вот в рамках проекта он был применен. Есть основания для того, чтобы его расширить на масштабы Кыргызской республики, на систему образования. Көп тилдүү билим берүүнүн кандай гана чөйрө абал болбосун колдонуп кетүүгө мүмкүн болгон идеалдуу үлгүсү жок. Программанын ийгилиги бир жагынан анын максаттары менен компоненттерине, экинчи жагынан мектептер менен коомдун ресурстарына көз каранды. Бул долбоор азыр алгачкы натыйжаларын берип жатат. Ушул долбоордо иштеп ушул долбоордо окуу процессин жүргүзгөн мектептерден алгачкы студенттер биздин окуу жайга келип окушуп жатат. Алар бир эле мезгилде орус тилин дагы, кыргыз тилин дагы, өзүнүн эне тили болгон тажик тилин дагы, өзбек тилин дагы эң мыкты билип атат. Анан эң негизгиси булар элдердин ортосундагы достукту сактайт. Башкача айтканда, конфликтти алдын алып жоюуга жакшы жардам берет. Кудай бизди ар түрдүү кылып жараткан. Ошол ар түрдүүлүгүбүздү сактоо менен биз баалуубуз. Ар түрдүүлүгүбүздү биз урматтоо менен баалуу өмүр сүрөбүз. Андыктан бул долбоор мына ушул максатты көздөйт. Ошондуктан бул долбоордун келечеги абдан чоң деп эсептейм. Кыргызстанда көп тилдүү билим берүү долбоору салыштырмалуу жакында эле пайда болгон. Жана ал системаны мектептерге жайылтуу процесси дагы деле уланууда. Долбоордун алкагында көп тилдүү билим берүүнүн 56 жалпы билим берүү мектебине жана 5 мектепке чейинки уюмдарына киргизүү пландалууда. Мектептерге мугалимдердин өнүгүү үстүнө болгон мамилелерин өзгөртүп, керектүү ресурстук базасын өнүктүрүүгө туура келет. Бирок эң башкысы көп тилдүү билим берүүнүн киргизилиши мектептин бүтүндөй маданиятына таасирин тийгизип, окуу планы, окуу процессин уюштуруу, сабак өтүү усулдары, мугалимдердин кызматташуусу, мектептин ички климаты, ата-энелер менен болгон мамилелерин өзгөртөт. Көп тилдүү билим берүү программасы өтө маанилүү жана позитивдүү жыйынтыктарды алып келиши мүмкүн. Бирок ал үчүн убакыт керек.